Баткенден салам, арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү. Сиздер менен Ак ниет подкасты, аны мен Нурпейли Ашур кызы алып барам. Бүгүнкү подкастыбызда биз медиа жана активизм жөнүндө кеп курабыз. Медиа менен активизмдин коомдогу орду кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Мына ушул суроолорго алдыда жооп алабыз. Ал үчүн биздин студияга кадырлуу конокторубуз келип отурат. Активист Айгүл Жамалетдинова жана журналист Миңгүл Көчөрова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, шүгүр, рахмат. Алгач эле Айгүл айым сизден баштайлы. Активизм негизи эле эмне да? Анан активизмге сиз кантип келип калдыңыз эле? Мен атам Айгүл, ошол IT клиники кичи долбоорун ишке ашырууда ошо как раз таки активдүүлүктү, аялдардын, кыз келиндердин арасында активдүүлүктү жогорулатуу жаатында, анан учурда климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайланышуу, андан сырткары ошол коомчулукта көптөн көп жумшак көндүмдөрдү, учурдун талабына ылайык жумшак көндүмдөрдү окутуу жаатында ошо ишке ашырган активдүү аял катары келип отурам. Активдүүлүк өзү негизи 3 бөлүктөн бөлүп карайт элек. Анткени активдүүлүк дегенде бул эң биринчи мисалы коомчулукта активдүү болуу, кандайдыр бир жаатта турмуш тиричиликке керектүү жаатта, то есть бала бакча болуп турган болсо, мисалы турмушка чыгып бала бакчага көйгөйнө калган болсок, ошол жааттагы көтөрүп чыккан маселелер боюнча активдүү болуу, жаштар менен иштегенде активдүү болуу жана өзүбүздүн ошо профессионалдуу түрдө кайсыл кесипти аркаласак ошол жаатта да активдүү болуу деп эсептейм. Анан активдүүлүк өзү негизи кантип активдүү болуп калдыгың өзү, эмнеге активист деп өзүбүздү атайбыз? Бул 3 себептен деп ойлойм. Биринчиси бул тубаса, то есть бул мурда бизге чейинки ата-энебиздин тарбиясында бар болгон, то есть билимдери болгон, аны биз түбүнөн деп коет го, баягы бул түбүнөн эле өзү активист, мурда окуп жүргөндө эле ушул депчи. Анткени уже ичиңден кыжданың бар. Биринчиси ошондон болушу мүмкүн, экинчиси билим алуу менен. То есть биз кантип активдүү болобуз? Бир жаатта климаттык өзгөрүүгө ыңгайланышууда, бир жаатта өзүбүздүн кесибибизге жараша активдүү болуп кетебиз да. Билим алып, канчалык биз билимди толуктаган сайын, ошончолук бизде элде ушундай көйгөй бар экен да. То есть өзүмдө ушундай көйгөй бар экен. И ошол көйгөйдүн үстүндө бир канча иштерди алып баруу менен биз коомчулуктагы көйгөйлүү маселелерди алып чыгып, ошолордун элдин үнүнү чечим кабыл алуучуларга жеткизип атканда дагы өзүбүздү активист катары таанып калышат экен. Анан үчүнчүсү бул муктаждыктан келип чыккан активизм да. Муктаждыктан дегенде балким азыр достук айылы кайра Баткен шаарына көчүп чыкты. Балким булар пассивдүү эле адамдар болушу мүмкүн, бирок Баткен шаарына чыкканда бул жаңы жерге ыңгайланышуу, мындайча айтканда таза суу маселеси, бала бакча маселеси, өздөрүнүн турак жайын маселесини ошол жерде дагы кээ бир пассивдүү отурган кыз келиндер да, же болбосо улан кишилер пассивдүү түрдө отурган болсо дагы өзүнүн турмуш шартына байланыштуу алар муктаж, муктаждыктан келип чыгып, алар дагы оюн айтуу менен коомчулукка мындайча айтканда өзүнүн активдүүлүгүнү көрсөтүп баштайт деп эсептейм да. Ошон үчүн активдүүлүк бул ошол 3 жааттан келип чыгат. И ошол 3 жаатты эске алсак, буюрса ошо элде дагы мындай кайсыл учурда активдүүлүк керек да, кайсыл учурда пассивдүү болгон дагы жакшы. Анан кайсыл учурда биз активист деп эсептейбиз, бул көпчүлүк учурда биздин ичибиздеги ыйды соротуучу адамга жеткизген да, ошондо активист деп эсептейм да. Сонун жооп. Миңгүл айым, сиз дагы өзүңүздүн окуяңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Журналистика негизи эле эмне? Бул эмне болгон тармак? Анан сиз журналистикага келип калышыңызга эмне түрткү болду эле да? Рахмат. Менин атым Миңгүл, жашым 32-де. Баткен районунун тургунумун деп өзүм жөнүндө бир аз айтып кетейин. Бойдокмун деп. Негизи мен ошол азыр ойлосом, жаш кезимде жанагы күзгүнүн алдына отуруп алып, баягы диктор болгонду кыялданып, ошол сүйлөөчүмүн да. Мен ошол мезгилде ошол журналист деген бул бир гана эфирге чыгып алып эле ушинтип сүйлөп айтат, бир нерселерди, жаңылыктарды айтат деп түшүнүп, ошондон уламбы билбейм, мен ушул журналист болуу дагы бир аз кыялым болгон.
Андан кийин мектепте окуп жүргөндө менин ушул бир мугалимим сенден ушул жакшы журналист чыгат окшойт деп бир эле сөз айтып койгон. Болду, ошол агайдын сөзү мага бир мотивация болгонбу. Ошондон баштап бир 8-9 класста окучумун. Мен журналист болом деп тандаганмын. Туугандарым болсо сен дарыгер бол, биздин туугандардан дарыгер жок деп аябай мени мындай ушул көндүргөнгө аракет кылды дарыгерликке чынында. Анан мен болсо ошол эмнегедир жок мен корком, мен ушу журналист болом деп атып тырышып атып ошол журналисткага тапшырганмын. Атайын жогорку билимим бар. Улуттук университетинин журналистика факультетин 5 жыл окуп, анан окууну бүтүп келгенден кийин ушул Баткенге келип журналистика тармагында иштеп жатам. Эми бул мен ошол жана айтып атпаймынбы, кичинекей кезимде журналисттерди ушул телевизордон чыгып эле бир нерселерди сүйлөп коюп эле жаңылыкты сүйлөп койгон, бир маалымат айтып койгон адамды журналист деп ойлочумун. Эми ошондой болом, дайыма эле ушинтип экрандан эле чыгып турам депчи, супсулуу болуп эле сүйлөп турам дегенди ойлоп ошондой ойлочумун кичинекей кезимде. Көрсө бул журналист деген журналисттин баары эле экрандан көрүнөт деп айткандан алыспыз. Экрандан көрүнбөгөн журналисттер абдан көп. Бул эң ошол журналистиканын мындай бир кандай дейбиз, мотору дейбизби, аябай көп эмгектенген адамдары дейбизби, мына ошолор журналисттер. Анткени алар деген аймактарга барат, тоо ташка барат, ал жердеги эл менен жолугушат, сүйлөшөт, элдин көйгөйүн угат, элдин кубанычын угат дегендейчи. Ошол айылдын жада калса эң алыскы деген айылдарга барып, ошол жерде жаңылыктарды топтоп, эл менен баарлашып, анан ошончо түйшүктөн кийин анан мына ушул экранга алып чыгат да. Журналист деген бул ошол коомдогу болуп жаткан окуяларды, адамдардын турмушун, тагдырын, ойлорун, пикирин башка бир адамдарга, жанагы Айгүл эже айтмакчы, угуучу адамдарга, көрүүчү адамдарга жеткире турган адам да. Байланыштыруучу, эки тарапты байланыштыруучу. Мисалы, элдин көйгөйү болуп аткан болсо, аны бийликке угузуш керек боло турган болсо, ошол элдин көйгөйүн бийликке алып берет. Ал эми бийликтин элге бир айта турган сөзү болсо, балким маалыматы боло турган болсо, анын маалыматын, анын сөзүн элге жеткизет дегендей да. Ошол. Чоң рахмат. Анан Айгүл айым, ушул активизм жөнүндө сиздин ошол бир гана активизмден медиа активизмди алып барат деп дагы айтсак болот. Анан ошол медиа тармагында дели, анан ошол негизи эле активизмде реалдуу активизм аркылуу коомдогу кандайдыр бир көйгөйдү мындай реалдуу чечүүгө, басым жасоого мындай бизге бүгүнкү күндө эмне жетпей атат да. Коомчулукка жеткизүүдө бул активдүүлүк дегенде көбүнчө кандай маселе? Биз көбүнчө ушул Баткенде мен өзүм божомолум боюнча ушу тазалыкты өтө көп көтөрөм. Анткени көп жакынкы өзүбүздүн эле коңшулаш өлкөлөргө чыкканда ушунчалык тазалыкты, ошол тазалыктын артында бирок көптөгөн биздин балдарыбыздын ден соолугу, энелердин ден соолугу, репродуктивдүүлүгүбүз дагы ошол биздин ошол саламаттыгыбызга өтө таасир берген үчүн көбүнчө ушул тазалык маселесине көп көңүл бурам. То есть таштандыларды туура таштоо да, аларды туура жок кылуу, анан аны медиага алып чыгуу. Эгерде мен бир гана эки эле айымга айтсам, бул эки айым ушул жерде эле калып кетиши мүмкүн. Мисалы таштандын туура утилизациялоо боюнча. Ал эми медиа тармакка алып чыкканда муну көптөгөн инсандар угат. Допустим, сиздердей да, мисалга радио салам болсо канча угарман, көрөрманы болсо ошончо адамга жеткизе алабыз. УТРКда болсо канча угарман, көрөрман же журналистика аркылуу да, журналисттер аркылуу биз канча адамдарды камтый ала турган болсок, ошончо көп адамдарга жеткизе алабыз да. Анан активизмде сөзсүз түрдө бир гана таштанды эмес, көптөгөн көйгөйлөр көтөрүлөт. Бул бир гана ошол биздин ошол учурдагы кандай муктаждыктарыбыз бар болсо, ошону дагы алып чыгуу. Бирок ушул активизмде дагы чеги болот. Чеги дегенде кандай? Кээ бир көйгөйлөрдү биз мисалы эл менен мамлекеттин ортосунда биз ошол эле таштандыны ала турган болсок, таштандыны кээ бирөөлөр айтат, вот карасаңар дейт, ошо мамлекеттик тазалык ишканасы жыйбайт.
алып Иштебей кетпейт, жатат, иштебейт депчи. Анан ушул активизм деп эле анын көкүрөгүн кагып эле медиадан да чыгат, вот мына иштебей жатат, аракет кылбайт, жок дегенден дагы конфликтная чувствительность деген бар. Бул ошол көйгөйгө бир аз мындай көңүл кош эмес, көп тармактуу кароо. Эгерде биз тазалык ишканасын күнөөлөй турган болсок, анда биз ошого жараша бизде өзүбүздүн маалыматыбыз болуш керек. Жок дегенде биз ошо тазалык жетекчилигине барып, кандай жумуштар болуп атат, кайсыл айылга жетпей жатат же кайсыл көчөгө тазалык машиналары жетишсиз же канча кадрыңыз бар, канчасы жетпейт. Мисалы буга чейин мисалы Базар башы кварталында жашайм. Ушул 2024 чейин бизге такыр ошол тазалык машинасы келип бизде ошо Таштандын жийип кетчү эмес. 2025 ошол жергиликтүү өзүнүн жашаган калк барып кайрылуусунун эсебинен буюрса ошо жарым жылдан бери бизде Таштандын жийип баратат да, жийип кетип жатат. Ошон үчүн активизм, мен активдүүмүн, элдин үнүн алып чыгам, элдин көйгөйүнө коомчулукка алып чыгып атам дегенде сөзсүз түрдө биз ошол конфликтная чувствительность дегенди жакшы эске алышыбыз керек да. Анткени бизде көп тармактуу маалыматыбыз болмоюн биз мамлекетке шек келтирип коебуз. Ошол эле учурда ошол көйгөйдү алып чыгып атканда деле ар бир адамдын өзүнүн билим деңгээлине жараша кабыл алуусу болот да. Кээ бир адам ушунчалык эмоциянын үстүндө, мына көрдүңүзбү да, экөөбүз тактабай туруп, балким ушул жерде 3 адам мына Таштанды келбей, жыйнабайт деп эч бир так маалыматыбыз жок алып чыга турган болсок, биринчисинен бул закон ченемдүүлүгү боюнча мыйзам бузган инсандар катары биз жоопко тартылышыбыз мүмкүн. Экинчиден элди дүрмөлөнгө салышыбыз мүмкүн. Анткени кээ бир жерлерде жапжакшынакай сонун жыйнап кетип атат, кээ бир жерлерде көчөлөрдү жыйнап кетет, кээ бир жерде жергиликтүү калк өзүнүн өзү таштандысын туура утилизациялоо боюнча маалыматы бар болгон үчүн таштан чыкпайт деле. Же туура эмес ташташы мүмкүн, таштанына, ооба. Же алып өзүнүн жерине келбесе, ошол атайын урналарга булар жолдоо машинасы менен же өздөрү келгенде таштап кетип атат да. Бирок ошол мен активдүүмүн деп эле көкүрөгүн кагып эле туура эмес маалыматты берип атканда, көп тармактуу маалыматың жок болуп туруп, өзүңдүн көз карашыңды көрүп, өзүңдүн муктажыңды же өзүңдүн бир кара ниетиңдин артынан аны ниетиңе жараша да, негизи жанагы хейт болуп кеткиң келип, ошонун артынан дагы элге таанымал болом десең, хайп жаратам деп, анан ошонун артынан таанымал болом десең, бир кезде ошол жоопко тартылып калышың мүмкүн. Эгер толук маалыматың бар болсо, ошо элди көбүнчө ушу чакырат элем ошо мамлекеттик органдарда. Эми 2014 жылдан бери канчалаган долбоорлордо иштедик. Жок дегенде 2-3 мамлекеттердин жана ошондой эле чоң университеттердин изилдөөсүнө катышып калдык. Ошол изилдөөсүндө өзү көп көйгөйлөрдү элдер өзү жаратабыз. Бирок жоопкерчиликти бирөөгө туртуп койгон бизге ыңгайлуу да. Ошон үчүн активдүү болгондон мурда ошо көп маалыматыбыз бар болуп, биргеликте ошол көйгөйдү көкүрөгүн кагып алып чыгуу эмес, балким ошол чечилишине кандайдыр бир инсандарды туура багыт менен биргеликте иш алып барып, ошолор менен бирге бир чечүү, бир жолуну эки тарапка тең пайдалуу кылып чечкени бир бурум болуп алып чыксак, ошондо жакшы болот деп ойлойм да. Медианын жардамы ошол как раз таки эгерде жеке адам бирөөгө айтуу менен болгону, класска окуучуларга айтсак болгон 25 окуучусу 25 камтыйбыз, медиа тармакта сөзсүз түрдө биздин көбүрөөк масштабта чыгууга мүмкүнчүлүк берет да. Чоң рахмат. Мингүл айым, кезектеги суроом сизге. Ошол медиада бир репортаж даярдоодо деле ошол реалдуу чечимдерге репортаж даярдоо менен биз кандайдыр бир деңгээлде реалдуу чечимдерди алып келиши мүмкүнбү биздин материалдарыбызда? Ооба, алып келиши мүмкүн. Андай учурлар көп эле болгон. Мисалы, Баткендеги деле менин кесиптештерим, дагы башка кесиптештеримдин деле ушундай бир маселени айтып чыгып, ал болсо ошол жете турган жерге ал үйүн жетип, ал маселе чечилген учурлар көп эле болот. Андай нерсе бул аябай жакшы, ошондой бир мындай көңүл бурулбай калган маселе болот. Кээ бир айылдарда же болбосо кээ бир адамдарда болот. Ошол маселени коомчулукка жеткирип, андан ары маселенин чечилишине абдан жакшы аянтча да, жакшы мүмкүнчүлүк. Анан азыр ошол Айгүл эженин сөзүнө улай дагы ошо жооп бергим келип жатат. Мисалы, активисттер чын эле
кандайдыр бир көйгөйдү көтөрүп чыгышат. Эми ар ким ар кандай деңгээлде өзүнүн билимине жараша, ой жүгүртүүсүнө жараша, бирок жакшы жерлери бар. Мисалы активист кээде ушул мисалы журналисттер билбей жаткан, көрбөй жаткан маселелерди көтөрүп чыгат да, бир аз мындай учун чыгарып коет дегендей да, бир маселени козгоп коет. Анан ага жапа-тырмак журналисттер ага мындай реакция деп коебуз го, реакция жасайт. Анан ошол маселени көтөрүп чыгып, мисалы активист ошол көргөн сөзүн эле жазып коюшу мүмкүн, көргөн окуясыны, маселесин жазып коюшу мүмкүн. Журналист болсо ошол окуяны мисалы чын төгүнүн тактайт, ошол тиешелүү окуя болгон жерден эки тараптын оюн алат дегенде, маселе эмнеден келип чыгып атат, анын чечүү жолу эмне кылса болот, кандай кылса болот деп бир 2-3 тараптуу жоопторду алып, мындай бир биргеликте жада калса, бул бир эле журналисттер же болбосо бир эле активисттер эмес, биргеликте дагы чечсе болот да, андай маселе, андай учурлардычы көбүрөөк таасир эте ооба, алабыз. көбүрөөк таасир эте алабыз. Ошондо маалыматты берип атканда мисалы активист бир эле тармакта өзүнүн оюну, коомчулуктун оюн билдирет, бирок ошол эле ошо как раз Меңгүл айым айткандай экинчи, үчүнчү тараптын ою угулбай калат да. Ошондо биз баягы тараптарга бөлүп алабыз го, ошо тараптарга бөлүнүп кетүү да коркунучу бар да. Анан как раз таки журналистика ошону ар бир тараптын оюн укканы, анан ошол жерде ошол элдерде дагы көбүнчө критикалык ой жүгүртүүсү жакшы боло турган болсо, бул дагы өтө жакшы жардам берет да. Анткени журналистикада дагы маалыматты чагылдыруу бар, бирок ошол маалыматты деле ар ким ошо өзүнүн тажрыйбасына, билим деңгээлине жараша кабыл алат. И активизмде деле ошол балким кээ бир учурда баягы карама каршылыктар болуп калышы мүмкүн. Бул көйгөйдү мен биринчи көтөрүп чыктым, анан булар келип карап бир жакшы жакка чечилсе да жакшы, бирок кээ бир учурда жана провокацияга дагы алынып, ошо кээ бир тараптардын бири-бириге карама каршылыктагы ойлоруну күчөтүп коюшубуз да мүмкүн экен да. Кечирим сурайм, Айгүл эже, сиз да капа болбойт болушуңуз керек да, мындай бир ойду айтайынбы? Кээде активисттер өзүн мындай журналист сезип алышат да. Ооба. Андай учурлар болот. Анан мисалы эгерде бир айылдын активисти болсо, аны айылдаштары, ошол жактагылар биздин журналист деп алышат да. Биздин журналист деп айткан, ал өзүнү журналист элестетип, сиз айткандай жанагы бир маалыматты мына мен чыгардым, мына бул маселени мен көтөрдүм деп, бирок анын арты балким баягы бир минус алып келиши мүмкүн, балким өзүнө же айылдаштарына кандайдыр бир терс таасирин тийгизип коюшун ойлонбой койгон учурлар да болот да. Өздөрүнүн журналист сезип, анан журналистиканын атына дагы жаба жаап, же болбосо көө түшүрөт деп коет го, атына кара так түшүрүп койгон учурлар дагы эми болуп келатат да. Бул жалпы эле өлкөбүздө ушундай маселе бар да бүгүнкү күндө. Ооба, ошон үчүн сөзсүз түрдө ошо жана бекерден айтып кеткен жокмун, критикалык ой жүгүртүү, билим алуу. Көпчүлүк учурда ошо ар бирибиздин артыбыздан ниет жатат да, кандай ниетти жеткизебиз. Эми болушу мүмкүн жакшы ниетти жеткизебиз, бирок биз билим деңгээлибизге жараша кээ бир маселени балким мен окуучуларыма айтышым мүмкүн, Айгүл жомурда бизди ошонун артынан урушуп жүргөн депчи. Бирок ар бир этапта билим алуу менен өзүңдүн кылган каталарыңды үстүдөн иштөөгө мүмкүнчүлүк болот. Жаңы билим алганда ошону көпчүлүк учурда ошо билимге таянам, анткени канча биз билимди көп алган сайын ар бир адамга биз ошо билимди өзүнүн билим деңгээлине жараша жеткизген аракет кылып калат экенбиз да. Исламда деле айтат го, даватты ар биринин өзүнүн тилинде сүйлөгүлө, айткыла депчи. Мисалы Чубак устаздын убагында бирге сабак алып калганда ошо эгер силер программист, экономист болуп атасыңарбы дейт, ошо экономисттин тилинде жеткизгиле депчи, бухгалтер болуп атасыңарбы, бухгалтер тилинде жеткизгиле депчи. Ошон үчүн жок эмес, моюнга алуу керек, андайлар бар. Балким турмуш өзү акырындап жолго салат деген ойдомун, бирок адам сөзсүз түрдө изилдөөнүн үстүндө болуш керек, критикалык ой жүгүртүүнүн үстүндө болуш керек. Анан токтобостон ошо эмеден бешиктен кабырга чейин билим алуу менен анан ошо каталарыбызды оңдоп кеткени жакшы болот да. Анткени инсан ката кылуучу, бирок ошонун арасынан ошо өзүнүн катасын оңдоп ошо кайталабаган дагы жакшы да. Ошон үчүн айта кетет элем да, бизде эле мисалы активистте биздин артыбыздан ээрчиген эле кыз келиндер бар, окуучуларыбыз бар, бирок сөзсүз түрдө биз
ошо пайда алып келүү ниетибиз болгон чакта деле туура эмес сөздөр, туура эмес жүрүм турумдар, туура эмес жеткизе албай калгандан, ар бир адамдын деңгээлиге түшүп туруп ошол деңгээлиге жараша жеткизе албай, балким кээ бир учурда эми аял киши эмоцияга калтырып койгондуктан дагы ошол маселени биз уже башка бирөөнүн дагы кесибине уже көп жаап коебуз да. Эң негизгиси жана жоопкерчиликти сезиш керек да. Ошол анда чоң жоопкерчилик бар да. Артында Айгүл эже айткандай бир топ болушу мүмкүн, анын эрчеген айылдаштары болушу мүмкүн, тең туштары, балким окуучулары болушу мүмкүн. Аларга дагы таасир этет да. Ошол жоопкерчиликти журналист болобу, активист болобу, же болбосо бир көйгөйдү алып чыгам деген блогер болобу, негизи жаран адам ошол жоопкерчиликти ойлош керек да, сезиш керек. Ошол алдыда сиздер белгилеп өткөн ошол критикалык ой жүгүртүү деп калдыңыздар. Анан негизи эле сиздер маалыматты кантип биргейсиздер, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен бөлүшсөңүздөр. Билип аласыздар. Секретардын бүгүн баарын ачат кезиңерде. Маалыматтарды кантип биргейбиз? Көптөн көп фактыга, мен өзүм жеке тажрыйбамда фактыга гана эме кыла алам, такалып ошол факттын негизинде гана сүйлөй алам. Бир четинен өзүм колумдан эмне келет депчи. Мисалы кээ бир учур болот, биз бийлик өкүлдөрүнө же башка адамдардын чоң бир структуранын көңүл бураарынын алдынан биз өзүбүз эле, коомчулук өзүбүз эле, ошо жашоочулар өзүбүз эле чечип кое турган учур болот да. Ошол учурда биз өзүбүз эмне жасайбыз? Ошо качан бирөө келип жасап берсе экен, качан бирөө келип алдыга жылдырып берсе экен, качан келип лампочканы күйгүзүп берсе экен эмес, ошо өзүбүз эмне кыла алабыз? Временно таш фонарь жагып турабызбы да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда мен эмне кылам? Колубуздан келе турган нерсени. Колубуздан келет, кимдерди эң алгач мен өзүмө суроо берем, ошо кимдер аркылуу биз ушул нерселерди чечсек болот депчи. Анткени мен бир көйгөйдү көтөрүп чыксам, президент келип эле же мэр келип эле, мына сизге акча, мынол эл, мынол тазалык ишканасы, ой мынал деп бергенге жергиликтүү бюджеттин да акчасы жетпеши мүмкүн. Бирок ушу эл өзүбүз эмне кылабыз? Көпчүлүк учурда эми ушу тажрыйбага байланыштуу болуш керек. Топтолгон жерде эң биринчи мисалы классташ кыздарымдан, курбу кыздарымдан, анын арасында ушу диний тармагындагы устазалар менен жолукканда көпчүлүк учурда ошол жерде айта кетем. Силер колуңардан ушул нерсе келет. Ошол нерсени алдын алуу менен биз уже балдарыбызга же да башка бир уже позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет деп туруп, кассанын арасында да кыпчып, кыстырмай кылып айтып өтүү менен уже акырындап мындай сиңимдүү болуп баштайт да. Бир практикамдан айта кетсем, ушул көбүнчө мисалы касса сыяктуу же курбулары чогулган учурда мен өзүм ушундай инициатива көтөрүп чыктым. Демелге ар бир келгенде мен окуган кезек менен ким кандай окутуулардан өтсө же кимдин башынан кандай окуялар өтсө, ошого жараша биз сөзсүз түрдө бири-бирибизге маалымат бөлүшүп кетебиз. Келе албайм, үйдөн чыга албайм дегендер бир четинен азайды. Экинчи четиден ошол эле учурда көп маалымат билбегендигине өздөрү дагы, мисалы көпчүлүк учурда биз коомчулук менен аралашып жүрөбүз, жумуш тажрыйбабызга байланыштуу көп маалыматыбыз бар, бирок ошол эле биздин курбу кыздарыбыздын ошо бактылуу айым болуп, үйдө балдарыны убактылуу ушу тарбиялап, коомчулукка аралашпаган учурда биз аларды ошол көйгөйлүү маселелерге же позитивдүү өзгөрүүлөргө же өзүбүздө болгон жакшы билимдерди, тажрыйбаларды алар менен бөлүшкөндө ошондо дагы мындай кандайдыр бир көйгөйлөрдү чай үстүндө чечкени болот, кандайдыр бир көйгөйдүн алдын алса болот, кандайдыр бир учурду такыр болтурбаса болот да. Мисалы ошол эле учурда психологиялык тармактан билим ала турган болсоң, пикир келишпештик болгондо кайсыл жол менен чыксаң болот да. Ушунчалык жанагы шоковое состояние учур болуп калат. Мисалы кээ бир учурда биз деле ошол иштеп жүргөн учурда выгорание да, күйүп кетүү, өзүбүзгө өзүбүз жардам бере албайбыз. Ошол учурларда кайсыл көнүгүүлөрдү жасаса болот, кимге кайрылса болот, кимге кандай туура сөздөрдү айтуу менен ошол көйгөйдүн проблема деп уч аягы көрүнбөгөн проблемалардын арасынан сууруп чыкканы своевременный деп коет, өз убагында жардам бергени, жакшы жардам бергени болот да. Ошон үчүн анда көп жактары бар да. Муну албетте айттым го, ушу тажрыйба менен, билим менен акырын ушул нерсеге акырындап эми курбуларымга
акырын өзүңдүн влиянияң уже курбуларыңарга жетип, акырындап уже баягы бала бакчада балдарыбыз болсо ата энелерге акырындап көтөрөсүң. Бирок алардын ичинде дагы сразу бизде уруш талаш башталат. Бирок ошол нерсени мындай жалпак тилде жеткиликтүү кылып, көңүл буруп койсоңуздар, ушул нерсени көтөрсөк кандай дейсиздер деп адамдардын мындай кызыгуусун арттыруу аркылуу, да, ошентип чечип, акырын ошол жеке бул жерде ниет ошол жеке кызыкчылык болбосо дагы биз көбүнчө мен ушу жашоодо миссиям одноразовый жашап өтпөө да. Анткени бизден кийин уул кыздарыбыз бар, бизде дагы кошумча коомчулукта канчалаган социалдык көйгөй бар, үй бүлөлөр бар. Биз болгону өзүбүз мындай одноразовый жашоодо ушундай жакшы жашап өтүп кетип эмес, бизден кийин биз эмне калтыра алабыз, биз учурда кимдерге жакшы жардам бере алабыз, анан ушул билимди миңгүлөкөз эмебизге кабызга салып эле белибизге бүгүп кетип калбастан ошо билим аркылуу кандай жакшы адамдарды мындай жаркын жашоого жетире алабыз да. Ошол жаатта иш алып баруу менен ошо активизмди дагы кап чыгып келатабыз деген ойдомун. Миңгүл сиздин жоогуңуз. Суроону кайталап коеюн. Маалымат иргөөдө кандай тажрыйбаларыңыз менен бөлүшө аласыз да? Сиз кантип биргейсиз да, мисалы? Факт чекинг менен сразу деп. Ооба. Негизи мен өзүм журналист болсом дагы кээде болот, жанагы жалган маалыматтарга ишенип алган учурлар болот да. Жада калса жанагы азыр аябай бир алдамчылардын эмеси абдан күчөдү го, мошенник деп коебуз го башкача айтканда. Ошондой учур абдан күчөйдү чын элечи. Ошондой мезгилде дагы кээде ушул алданып калып, билбей калган учурлар болуп жатат да. Бирок мен негизи өзүмдү мындай жаран катары дагы аябай ушул маалыматтын чын же жалган экендигин аябай карайм да, аракет кылам менчи. Кантип карайм? Мисалы, бир маалымат чыкты, интернетке чыкты. Мисалы, эмне дейбиз? Азыр бир кайсы бир компания болсо, ушундай оюн уюштуруп атыптыр, лотерея уюштуруп атыптыр, анан белекке мынча болот экен дегендерди группалардан да таратышат, соцсеттен да чыгат да. Акча да ал жерде, кызыгасың го. Мен деле утуп калсам болот дегендейчи. Бирок ошондой болгондо мен дароо эмеге Google'га жазам. Ушундай оюн же бир нерсе деп, азыр ChatGPT деген чыгып калбады бизге жардамчы болуп. Ал жактан сураймын мен, ушундай оюн уюштуруп атыптыр, ушул чынбы, ишенсе болобу десең, ал деле жооп берет. Анан ошол компаниянын өзүнүн расмий баракчасына кирип караймын, мисалы. Ал жака сөзсүз жарыялайт да, эгерде баягындайча эмне деп коет, лотереяларды же розыгрыштарды уюштурса, сөзсүз ал жака жазат, ал жактан карайм. Ал эми болсо бир кандайдыр бир жаңылык маалымат чыкты да, шок, окуй калып азыр өчү калат дегендер да көп го бизде. Анын деле айрымы жалган болуп чыгышы мүмкүн, айрымы бирок чындыгында эле чын болушу мүмкүн. Ошондой жаңылыктарды алганда дагы андай жаңылыкты сөзсүз окуйбуз да, ар бир жаран жашынан карысына дебей андай жаңылыктар сөзсүз окуйт. Анан тилекке каршы көпчүлүгү жалган болобу, чын болобу ишенишет, ошого реакция кылат. Жада калса ден соолугуна да таасир тийгизиши мүмкүн да, мисалы туура жаманыраак кабар болсо, жана маанайы чөгүбүшү мүмкүн, нерв клеткаларына зыян тийгизиши мүмкүн дегендей да, ден соолугуна таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө текшериш керек анычы. Факт чекинг кылыш керек. Эми анын оңой эле жолу бизде расмий Кыргызстанда расмий массалык маалымат каражаттары бар. Булар деген мисалы УТРК да, бул мамлекеттик, бул сөзсүз түрдө маалыматты тактап ылгап берет. ЛТР мамлекеттик канал, Азаттык, BBC деген мисалы ошол көптөн бери иштеген, кайсы бир компания мындай жамааты бар, жетекчиси бар, расмий каттоодон өткөн каналдар да, аларда чоң жоопкерчилик бар. Аларда деген директор, редактор деген нерселер бар. Алар сөзсүз маалыматты текшерип, иргеп, анан чыгарат. Ошондуктан эгер ошондой маалымат болсо, жөн эле сайттан окуп калса, сөзсүз ошондой мамлекеттик же болбосо баягы частный болсо дагы белгилүү бир ишенимдүү телеканалдар, массалык маалымат каражаттары болот, медиалар болот. Ошолордон карап чыгыш керек. Ошол маалыматты алар чыгардыбы, ал жакта барбы? Жок болсо, демек бул жалган болот. Же болбосо ар бир мекеменин же болбосо министрликтин, кайсы бир органдардын расмий баракчалары бар. Facebook'та бар, Instagram'да бар. Ал жактан дагы карап текшерсе болот да. Мен өзүм жеке ошондой текшерип чыгам.
анан ошого карап бул маалымат чын же жалган деп киргейм. Шаарда баягы эми ар ким өзүнүн балким айлана чөйрөсү ошондой, бирок биз баягы социалдык активизм менен төрөлүп, ошо социалдык активизм менен башкаларды дагы алдыга сүрөөгө мындай бир мүмкүнчүлүгүбүз бардай сезилет да. Ошон үчүн Баткен бул өзгөчө, жүрөгүбүздө дагы башка сезимдерди калтырган. Буюрса эми убактылуу барсак деле сөөгүбүз кайра дагы Баткенге коюлуп атканын көрүп атабыз башкалардын. Ошон үчүн ошол жерде эле өнүп өсүп, ошо жакшы өзүбүздөн кийинки билимдерибизди башкаларга калтырып кеткен мен үчүн жакшыраак. Мен учурдан пайдаланып Айгүл эжеге мындай рахмат айткым келип жатат да. Анткени менчи ушундай бир өзгөчө жаштардын, мындай бир активисттердин, бир нерсени жасаймын деген адамдардын, амбициялуу адамдардынчы Баткенде иштеп жатканын көрсөм аябай сүйүнөм да. Анан болсо тескерисинче ошондой амбициялуу биздин баткендик жаш жигит кыздардын Бишкекке, Ошко барып иштеп жатканын көрсөм, мындай кызганып кетем да. Ичим атышып кетет, кээде капа болуп кетем. Эми бул жерде неме эмес, эми баардык Кыргызстан баарыбыздыкы бир. Эми болгону эми ал жакта деле башка активист бар да, башка амбициялуу адам бар да, ал келип неге Баткенге иштебейт, неге Баткенге мындай бир салымын кошсо болбойт деп ушинтип бир жолу ушул аябай ушул оюм менен олтуруп жада калса Фейсбукка жазгым келген менинчи. Келгилечи Баткенге, айрыкча баягы акыркы жылдары бир Баткен оор күндөрдү баштан өткөрдү го. Ошол мезгилдерде эмнегедир ушул ойлор мени көбүрөөк мындай ойлонткон да. О деле ойлой берем азыр да. Жада калса ошол мезгилде жада калсачы тескерисинче Бишкекке көчүп, башка жака көчүп кеткендер көбөйүп, мындай орусча айтканда как будто Баткенде мен өзүм жалгыз калып кетчүдөй эле сезгем өзүмдүчү. Кээ бирөөлөр менен сүйлөшүп ушинтип кетип жатабыз, үй алып жатабыз же андай мындай десе дагы эмнеге кетип жатасың, ара эртең ал маселе чечилет, сен кетсең ал жерде ким калат дегендей ушундай сүйлөшүүлөр да болгон да. Анан негизичи, мен негизи өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен Бишкекте окуганмын да 5 жылчы. Анан ошол окуу жайды бүтүп жатканда бир агайым айткан, сен дагы эле ошо агай да, мугалимдерим мага неме берет экен да, эмнегедир мотивация берет экен. Олжобай Токтосунов деген агайыбыз бар болчу, 5-курста сабак берип калганда мага айткан, сен бул жерде окууну бүтүшүң менен мен анда чечелек болчумун, каякта иштешим, балким Бишкекте же Баткенге деген чечелек болчумун, бирок агай айткан, сен деген Баткенге барып иштешиң керек, сендей кадрлар Баткенге керек, анткени сен деген жогорку билимди алып жатасың, ал жактын ошол журналистикасына өзүңдүн салымыңды кошушуң керек, сен барып мындай программаларды алып чыксаң болот деген өзүнүн кеңешин берген. Болду, ошол жерде менде дагы бир аз патриоттуулук бар да, менде да ошол жерде болду. Ошол күндөн баштап мен болду Баткенге барам, ушул программаны алып чыгамын деген ойлор менен жашап, анан ошентип, бирок мен группалаштарым, айрым мугалимдерим Бишкекке эле калбайсыңбы деп айтышкан. Анан жок, мен Баткенге барышым керек деп ошо Баткенге келгем. Мына келгениме буюрса 10-чу жыл болуп баратат. Ошондон бери иштеп жатамын. Анан ошол кеткенге Айгүл эже айтмакчы, мүмкүнчүлүктөр болду, сунуштар дагы болду. Бирок эмнегедир дагы бир аз иштейинчи, дагы бир аз мына нерсени жасап коеюнчу, бул нерсени жасап коеюнчу деген ойлор менен жүрүп эле мына ушунча убакыт өтүп кетти да. Анан Айгүл эже айтмакчы, чын эле биз иштебесек, биз жасабасак ким жасайт? Ансыз деле көпчүлүк жаштар шаарды эңсейт, чет өлкөнү эңсейт, ал жакта иштесем, ал жакта мүмкүнчүлүктөр чоң деп кете беришет да. Анан мисалы эле айта турган болсом, азыр биздин телеканалда УТРК Баткенде аябай кадр маселеси ушунчалык бар да. Муктаждык бар, ооба, кадрга муктаждык абдан бар. Анан баягы кетип калышат, тез эле келишет. Эми балким аянанын аздыгынан, же болбосо мындай профессионал журналисттердин аздыгынан, эми көп бизде Баткенден чыккан журналисттер абдан көп, бирок алардын көпчүлүгү башка шаарларда иштешет. Баткенде көбүнчө кесип боюнча журналист эмес, башка эле тармактан келип иштегендер көп да. Ошондуктан мен ойлойм, ошол салымыбызды кошолу, ооба, чакырып да кетем, ооба, келгиле, биз силерди күтөбүз. Анан кайрылуу бар. Ошол жерде мындай да ошо патриоттук сезимди дагы күчөтүүгө, активизмди күчөтүүгө, ошол кайсыл эле тармак болбосун ошол жерде кадрларды алып калууда биздин өтө көп салымыбыз чоң, коомчулуктун салымы чоң. Анткени бизде мындай вирустук бир сөз бар.
бул мектепте окуганда 3 эптеп эле окуган, кечээ эле жүргөн мындай болупчу, анан бүгүн эле анан мына эфирге чакырган болуп кеттиңер депчи. Ушул нерсени мен өтө жаман көрөм да, анткени мектептин убагы менен салыштыруу такыр болбойт. Анткени мектеп убагында биз 8 жаш болобуз, 12 жаш болобуз, 18 жаш болобуз. Турмуштун тысын башын түшүнүшүбүз мүмкүн, ышыгысы жок да. Анан жашоошунда экен ар бир жылы биз тепкиленип, ургуланып, изилденип, канча адамдар менен пикир алмашып да. Ал 10 жыл аралыгында болсо деле мен өтө көп ушул маселеге эмнегедир баягы көңүл бурганга, көңүлүмө катуу да тиет. Жадан басмалаган жакшы көрөбүз го. Ушул мыкты кадрларыбыз бар, мыкты жаштарыбыз бар, мыкты кесипкөй адистер бар. Кээ бир учурда мыкты эркектер бар, аны биз жанагы көбүнчө подавляющий деп коебуз го. Алардын мисалы, ой сен деген местный стереотиптерибиз бар, эркек деген мындай колунан келбейт, аны эркекке мындай жарашпайт да. Элестет аз тойлорду сен тартып жүргөн болсоң деген бир өзүбүздүн туура эмес ошо сөздөрүбүз менен ошолордун шагын сындырып коюп атабыз. И ошол жаатка барганда, мисалы, анан кээ бир учурда өзүбүздө туура эмес маалымат. Мисалы, кээде күйүп кетүү окуялары көп болот. Мисалы, бир жумушта эле 2-3 жыл алектенгенибизде ошо күйүп кетүү дагы баягы выгорание болобуз го. Ошол учурда ой болбойт бул жак. Кечке таска, съемкада, анан кечке элдин эмесин көйгөйүн көтөрүшүң керек, окутууларга чакырышың керек деп кээ бир учурда ошол өзүбүздүн мындайча айтканда кыйынчылыгыбызды айтып койгондо аларга оор сезилип ошол жактан да качыра беришибиз мүмкүн. Анан ошол эң эле айта кетчү, ошо жүрөгүм оор тийчү, ошо мурда мынтип жүрчү эле, азыр мындай деген сөз ушунчалык жаман көрөм да. Анткени адам күндөн күнгө өсөт. Жаш бала төрөлгөндөн баштап чуркап төрөлбөйт да. Биз жаныбар эмеспиз да, жерден энеден түшүп эле чуркап кетчүдө, энеден түшүп эле бакырып өкүрүп берчүдөй болупчу. Биз жылдан жылга өсөбүз, жылдан жылга басабыз, жылдан жылга сүйлөгөндү үйрөнөбүз, жылдан жылга ушул адамдар менен пикир алышууну, туура мамиле жасоону, эми болгону чөйрөңүздөрдү туура инсандар менен курчаңыздар. Ошону эле чоң кайрылуум бар. Анан ошол дайым билим алуудун аракетинде болуш керек. Ошол амалдар ниетке жараша да, ошо ниетиңди дайым түзөп турсаң, Алла Таала ошо жаңы кандай инсандарды болсо топтоп берет. Анан сөзсүз түрдө артыбыздан эмне калтырабыз да. Биз балалуу болобузбу, болбойбузбу, турмушубузга байланыштуубу. Мисалы, кээ бир инсан өтсө, ушунчалык жакшы инсан болчу деп барып үйдө отуруп бир сыра өксүп аласың го. А бир кээ бир инсан бар, Кудай сактасын, жакшы жер жүзүшүн көтөрүп жүрбөй уже кутулуппуз деген да учурлар болот да. Ошол инсандардын катарына кирип калбайык деп ошого мүмкүн болушунча эми жакшы сөзүбүздү аябайлы, ошол жакшы кадрларды түптөгөн дагы бири-бирибизди коомчулукта колдоону үйрөнүшүбүз керек да. Сиздердин алтын пикирлериңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Адактуу угарман жана көрүүчү, бүгүн биз медиа жана активизм, анын коомдогу таасири тууралуу кеп кылдык. Кайрадан Ак ниет подкастында көрүшкөнчө эсен туруңуз. Болду? Биз да шоулай берейик. Дальше сүйлөшөлүк. Мени подкастыма чакырып. Мен мен айында мен сүйлөшүп атам да.